Булар албетте финалда ойной турган финал чыңдоо борбору мына ойын башталды. Ош мунун курамы Бекболот Акматалиев 72-чи, 22-чи дарбазачы алмашууда турат. Жана алыстан сокку. Ал учурда ишкен билесиздер. Ал жупта биринчи беттештер. Язырсонун комбинация жыйынтыгында гол. Алыскы бурчта турган. Мына карасаңыздар, түп-түз эки оюнчуну аралап кирип барды. Аны Данияр Талайбеков ишке ашырганын көрдүңүздөр. Денис Амандык уулу жана азыр бутунан жабыркап дарбазанын кырын бул аны ишке ашырат. Гол. Окей. Эч кандай маселесиз өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонуп, камераны карап көрсөттү. Кандай болгон күндө дагы мына азыр кайтылуудан көрүп атасыздар. Эч кандай маселесиз сонун пасты Данияр Талайбековго чыгарып берген оюнчу. Ал учурда мына кезектеги гол дал ушул үнү менен кошо чыгып голго айланды. Карасаңыздар, Данияр Талайбеков. Дастан Рысбеков ачык, ага топ жетти. Дастан Рысбеков рикошеттен кийин урматтуу футзал сүйүүчүлөрү, дордой өтө кызык туусуроо деп айтсак болот. Эми ал мезгилде гол рикошеттен кийин дарбазага таамай тейлген болчу, андыктан ашпай топту алдырды. Ал учурда сокку затканда Данияр Талайбек башында албетте көп ойноп аткан, бирок андан кийин азыр дарбаза бош. Эгерде таамай барса гол! Абдуазил Жусупов алды. Мынакей карасаңыздар, Бекболот өзүнүн позициясына барганга жетишкен жок. 4-1 дордой командасы алгачкы баскычта экинчи орун менен чыккан болчу, эсиңиздерде болсо. Андан кийин азыр Бекболот Акматалиев үчүн ат салышып жатат. Бекболот Акматалиев жана Мухаммед Аскарбеков. Бул жерде Мухаммед эмне үчүн турат? Албетте бул гол мыйзам ченемдүү көрүнүш. Жана Данияр Талайбеков, Мухаммед карасаңыздар токтоп калды ошол жерде. Денис Амандык уулу да токтоп калган. Юлдаш Байсар. Ал жакта айырмасы жок. Бир топ айырмабы, көп топ айырмабы, эң башкысы жеңиш. Азыр сонун комбинациялык жүрүшүндө аз убакыт өткөрдү. Бирок жеңиш даамын таттуу деп айтсак болот. Мына сирена жаңырып